Kim meni Allah Taala aytып атат караңла. Kim menin eskертүүмдөн жүз үйрө турган болсо, менин берген жолдомомдон жүз үйрүп баш тарта турган болсо, анда угуп алсын дейт. Fa inna lahu ma'ishatan danka. Ага кысылган жашоо берилет. Дүйнөсү канча болуп кетпесин, кандай деген мансапка жетпесин, ага кысылган жашоо берилет. Яни мааниси мындай экен. Жамандык менен курчалган, кайгы менен курчалган, кысымдуулук менен курчалган. Далика фит дунья, бул дүйнөдө берилген ага Алла Тааланын тарабынан берилген мынакей бактысыздыктын башы. Wa nahshuruhu yawman qiyamati a'ma. Жана биз аны кыямат күнү сокур кылып тирилтебиз дейт. Алла Таала айтып атат. Биз аны кыямат күнү сокур кылып тирилтип алып келебиз дейт махшар майданга. Бул дүйнөдө Алла Тааланын неmatына бул тебеледи. Жараткан Алланын кудуретине назар салбады, нематтарына назар салбады. Алла түшүргөн китебине, Куранга, Алла жиберген акыркы пайгамбары Мухаммад алейхиссаламга бул ошодон жүз үйрдүбү, эми өзүнөн көрсүн деп атат. Бул дүйнөдө ага тар жашоо, кайгы менен курчалган, күнөө менен, жамандык менен курчалган, ахиретте wa nahshuruhu yawman qiyamati a'ma, кыямат күнү биз аны көр кылып тирилтебиз дейт. Ал бейиш көрө албай калат экен да. Бейиш көрө албай калат экен. Алла. Бейишке эми кирбегенден кийин Алланы каяктан көрсүн эми? Бардык жакшылыктан бул көзү көрүп болот. Сокур кылып тирилтебиз. Summa radadnahu asfala safilin. Biz кийин анычы дозоктун эң түбүнө жеткиребиз дейт ошо. Ушунчалык акыл берсе, мени бул айван эмес го бул. Пайгамбар жиберип атса, китеп түшүрүп атса, эскертүүлөрдү берип атса, кээде кырсыктарды берип дагы сабак албаса, не болсун эми ал? Каяка барат эле? Summa radadnahu asfala safilin. Biz аны эми дозоктун эң түбүнө буна жеткиребиз. Мында айтканда fa anzalna alayhi shari'a. Biz ага шарият түшүрдүк эле. Шарият деген эмне тугандар? Шарият деген Алла жакшы көргөн жашоонун жолун шарият деп коет. Не деп коет экен? Алла жакшы көргөн жолду айтат. Тарика махмуда. Ошону шарият деп коет. Wa bayyana lahu ma yudurruhu wa ma yanfa'uhu ala alsinati ar-rusul alayhimus salatu wassalam. Biz ага шарият түшүрдүк, жана ага ачык айкын баяндадык эле дейт. Пайгамбарлардын тилдери менен эмне нерсе пайда, эмне нерсе зыян. Ушуну айттык эле дейт. Анан эмне болду? Бул болсо ошо шарияттан жүз үйрдү. Айтылган нерселерди эске албады. Эми ошонун натыйжасы Алла Таала натыйжаны баян кылат. Жакшы амал кыл, ошонун результатын Алла Таала баяндап берет. Жаман амал кылсаң, ошонун результатын, натыйжасын Алла Таала баяндайт.